2010-жылдагы революциянын эң катасы бул Отунбаева Роза Исаковнаны президент катары сактай албай калгандыгыбыз. Мейли мамлекеттик түзүлүштү каалаганыңардай кылып жасай бергиле. Мага десеңер абсолюттук монархия кылып алгыла. Замирбек Базарбеков Савыр Жапаровдун арызы менен Каракол шаардык кеңешинин төрагасын жоопкерчиликке тартып атат. Клевета үчүн. Азыркы бийликтин негизги өзгөчөлүгү бул албетте авторитардык бийлик, негизги ыкмасы, мамлекетти башкаруу негизги ыкмасы популизм жана калп. Калктын баарын зомби кылып атат. Менин оюмча эң мындай көзгө көрүнүктүү жетишкендик бул 2010-жылдагы баш мыйзам болгон. Чын эле. Эмне үчүн экен азыр мен айтып берем. Ал эми 2010-жылдагы революциянын эң менин оюмча, менин жеке пикирим бул баягы провалы катасы бул Отунбаева Роза Исаковнаны президент катары сактай албай калгандыгыбыз. Анткени бул адам ошондо канча бир жыл президент болуп турду, өзүнүн билимдүүлүгү, дүйнө таануусу, жөндөмдүүлүгү боюнча бир топ ушу демократиялык процесстерде Кыргызстанды алдыга сүйрөп баштаган. Бирок тилекке каршы эми ал кезде кандай келишимдер болгон, саясий келишимдер болгон мындай үстүртөн билебиз, терең билбейбиз, бирок эми ушундай бир сүйлөшүүлөр болгон экен. Роза Исаковна өзү президенттиктен баш тартып койду. Бирок ушуну күчкө салып эле мына колунда ресурс турмак. Президенттикке талапкерлигин койсо, менин оюмча колдой турган адамдар ошол мезгилде колдой турган адамдар көп эле болчу. Мына ушул абдан бир чоң ката болгон да. Ушул жөнүндө дагы бир ойлонушуп көрсөк. Анан 2010-жылдагы конституцияны азыркы күндө кандай кылып каралап, кандай кылып жамандабасын? Мен ушуну сот катары 5 жыл күнүгө колдонуп, күнүгө окуп жүргөн адам катары айтып коюшум керек да. Бул абдан жакшы юридикалык техника жактан, мазмуну боюнча, маңыздуулугу боюнча абдан жогорку деңгээлде жазылган баш мыйзам болгон. Ага Венециялык комиссия 2010-жылы өзүнүн корутундусунда ошондой баа берген. Өзгөчө адам укуктары боюнча бөлүмгө дүйнө жүзүндө эл аралык стандарттар боюнча кандай укуктар, кандай эркиндиктер болсо, ошонун баарын толук киргизипсиңер деп абдан жогору баа берген да, адам укуктары боюнча. Ошол адам укуктары боюнча биз адам укуктарынын баарын чектелбес укуктар, абсолюттук укуктар эч кандай шартта чектелбесин жана чектелүүгө мүмкүн болгон укуктар деп жакшынакай кылып эки бөлүп туруп, кепилдик берип, тыюуларды салып, чектелбесин депчи. Ошондой кылып түзүп койгонбуз. Эми азыр карасаңар, азыркы баш мыйзамда жана оштор айткандар масла-маслины артык кылам деп тыртык кылганы да. Эми мейли мамлекеттик түзүлүштү каалаганыңардай кылып жасай бергиле. Мага десеңер абсолюттук монархия кылып алгыла. Антип эле монархия болуп калды. Бирок адам укуктарына сот-сонун тизгинделип, аябай жакшынакай жазылып турган адам укуктары деген бөлүмүнө эмне тиешеси бар, эмне кийлигишет? Ушул күнгө чейин түшүнбөйм да. Сонун жазылып турган нерсени ит акмагын чыгарды. Көндө Мадумаров да парламенттен айтып атпайбы? Кандай деп түшүнсө болот? Могу жерде жазып атасыңар, адам укуктарынын баары абсолюттук чектелүүгө жатпайт деп турат. Баарын ушул баш мыйзамда көрсөтүлгөн адам укуктарынын баардыгы абсолюттук, булар чектелүүгө жатпайт деп турат. Ошол эле беренеде кийинки пункту адам укуктары баарына маанилүү максаттарда чектелиши мүмкүн деп атат. Кайсынысын колдонобуз? Ушундай башаламандык. Эми көрөсүңөр, дагы бир топ убакыт өтөт. Баш мыйзам азыр баягы толук кандуу иштей элек да, колдонуп баштаганда, урунуп баштаганда, анан кийин сезебиз. Дагы бир топ убакыт өтөт, анан кайра айтабыз, баягы эле 2000 азыр неметип турушпайбы, ностальгия болуп 93-жылдагы баш мыйзам сонун болчу депчи. Кайра ошол 2010-жылдагы конституция ордуна келет. Ушул адам укуктары боюнча айтып атам да. Анан эми адам укуктарын кандай кылып сонун кылып жазбайлы? Адам укуктарын коргой турган механизм болбосо, анын баары кагаз түрүндө кала берет. Ошондой болуп калды, кала берди. Сот системасы боюнча. Бирок баш мыйзамда, 2010-догу баш мыйзамда сот системасы боюнча кандай сонун нерселер кирген? Мисалы, сотторду тандоо кеңеши. 3-төн 2-си жарандык коомдон, 3-төн 1-и соттордун өзүнөн болсун дедик.
24 киши Роза Исаковнун учурунда 24 киши соттордун тандоо кеңешине кирди. Анын көпчүлүгү шагырап жарандык коомдон келди. Иштеп баштаганда эле ачык иштеди, күнүгө карап отурдук. Байкоо жүргүзөм дегендер келет, экран илинип турат. Ичине кире албай калса, орун жок болуп калса. Ошондо Замирбек Базарбеков деген төрагасы болуп келген. Иштеп баштады да. Иштеп баштады. Эч качан мындай болгон эмес. Дүйнө жүзү таң калды. Анткени жок мындай прецедент. Соттор өздөрү тандайт. Соттор өздөрү тандайт. Авторитардык мамлекеттерде президенттер тандайт. Бизде деле ошондой болуп келген. Эч качан мен мисалы эч качан оюмда да жок болчу сот болом деген. Анткени мен билчүмүн, сот болом десең ал сөзсүз түрдө барып сүйлөш керек ак үйгө. Бир жылы 2006-жылы, кайсы бир жылы неме Курманбек Бакиев чакырып конституциялык сотко сен судьяң мындай сенин талапкерлигиң туура келип атат, сен жөнүндө сөз болду деп ошондой бир сөз болгон. Курманбек Бакиевдин немесине кирген мен ошондо Бектур Зулпиев менен киргизип сени сот кылабыз деп. Анан ошо менен отуруп сүйлөшүп анан ошо менен жымчырт болуп калды. Ал эмне болуп чечилди билбейм. Көрдүңөрбү, президент өзү чечти аны ошол маселеничи. Анан биз эми барып кирип бардык. Эч качан баягы кыялда да жок, ойдо да жок нерсени көрөлү деп бардык. Мен үчүн мисалы күтүлбөгөн жерден мен сот болуп калдым. Бул системанын ушундай ачык, ушундай адилеттүү, акыйкаттуу иштешине мындай неме түзүп берген, негиз түзүп берген бул баш мыйзам болду да. Азыр эми салыштырып көргүлө. Азыр мына калыптанды деп айтты улуттук жана кеңеш, сот адилеттүүлүгү боюнча улуттук кеңеш. Ким билет, ким кирди? Ким кирди? Ким түптөп атат? Талапкерлигин ким көрсөтүп атат? Аларды ким тандап атат? Эч ким билбейт. Анан мондай деп эле составы чыгып калат. Ошондо анан башыбызды мыкчыйбыз. Кандай гана акмактар кирип калган. Ким тандайт? Депчи эми чынында ал жөн эле бутафория, чынында эми өзүңөр билип атасыңар, ал соттордун баарын администрация тандайт. Анан соттордун төрагаларын соттор өздөрү тандасын, каалагандай 3 жылга тандасын дагы, кайрадан экинчи срокко ошол эле киши кайрадан талапкерлигин койбосун деген тыюу киргизгенбиз. Азыр эмне болду? Соттордун жогорку соттун председателин президент тандайт, ал эми жогорку соттун председатели жергиликтүү соттордун төрагаларын тандайт. Толугу менен бул абдан бир ушундай бир жаман практикага айланып калганда, жогорку соттун председатели толугу менен сот системасын басып алган. Ал эми жогорку соттун председатели түздөн түз президентке баш ийет. Мына ошол системаны жокко чыгарганбыз. Жапжакшынакай иштеп аткан. Эми эмне болду? Кайра баары ошол эле Бакиевдин учурундагы ошол эле калыбына келип калды. Ушул 10 жылда жогорку соттун төрагалары алмаштырды. Эми кандай болбосун, өздөрү өз арасынан шайлап алышты. Туурабы? Көп жыл иштеп жүргөн. Соттор шайлагандан кийин ушул нерсеге сөзсүз карайт да. Азыр ким? Жогорку соттун төрагасы Замир Базарбеков. Ошондо 12-жылы эле, 13-жылы эле мына жарандык коом Нурбек Тактакунов, Рита Карасартова ызылдап атып, ошол сотторду тандоо кеңешинен кетирген ошол кишини. Азыр көпчүлүгү унутуп калды, эч ким ошол маселени көтөргөн жок. Карап көрсөңөр, досьесин. Кымтыксыздык деп турат баш мыйзамда. Азыркы баш мыйзамда деле турат. Эң негизги талап судьяга кымтыксыздык. Кымтыксыздыктын 1%-на дагы дал келбейт. Замир Базарбеков бир эле нерсени айтып койбойт. Мына 2010-жылдагы конституциянын дагы бир жетишкендиги сөз эркиндиги үчүн. Сөз эркиндиги үчүн андан аша чаап кеткен учурда дагы жала жапса, же болбосо мазактаса, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылбасын, ага тыюу салынат деген. Ошо менен клевета, оскорбление деген статьялар жазык кодексинде жоюлган. А 2000 кайсы бир 5-6 Замирбек Базарбеков Савыр Жапаровдун арызы менен Каракол шаардык кеңешинин төрагасын Цойду. Цой билет, ким билет? Немеге тартып атат? Жоопкерчиликке тартып атат. Клевета үчүн. Бир жылга эркинен ажыратып атат. Замир Базарбековдун ушундай чыгарган чечимдеринин бири эле бул. Андайлар толтура. Эми бул жагынан алганда, адам укуктары, сот жагынан алганда өзүңөр байкап атасыңар. Акыркы эле мисалды келтирели. Право на мирное собрание. Тынч чогулуштарга болгон эркиндик, укук.
Алдағы 2010 жылдагы жетишкендик Венециялык комиссиянын таң калган беренеси ошол болгон. Биздин 2010 жылы биз жазып койгонбуз. Ким каалаган учурунда каалаган жерде чогуло берсин. Сөзсүз түрдө уведомление деле бербей койсун. Кааласа берсин, бербесе дагы алардын чогулуш өткөргөнгө аларга тоскоолдук болбосун деп ошондой кепилденген. Дагы деле ошентип турат. Бул жолу эмнегедир көңүлү бурушкан жок дагы ошол бойдон калтырып коюштур. Мен ойлогом, бир эле асылганда ошону чектейт болуш керек депчи. Ошол бойдон калды. Бирок 2010 жылдан кийин деле Садыр Жапаров 2 жолу 3 жолу кармалыптыр. Ошондой соттун тыюусу турганда, митинг өткөрүлбөсүн деген соттун тыюусу турганда, митинг өткөрүп, өзү дагы, жакындары дагы, билесиңер, 2017 жылы биз ошол жерде турганбыз, ГКНБнын жанында, митингде. Эркиндик үчүн. Эми кайра эле ошол жазылып турган нерсени, баш мыйзамда жазылып турган нерсени булар ар кандай жолдор менен, соттун чечими менен чектеп атат дагы. Эми канчалык болбосун ушундай жарандык активисттер чыга берет. Эми өзүңөр ойлоп көрсөңөр, 3 киши Нурбек Тактакунов, Динара Ушунракунова, Азиза Абдрасулова, 4 киши. Өндүрүш Токенасыров Орусиян посольствосунун жанында жөн эле момунтип турат. Үчөө айыпка жыкты. Нурбекти азыр 5 күнгө жаап койду. Бул эмне деген саясат? Ушу 4 киши ошол жерге чогулуп, бир чоң бир коркунуч жаратып атабы? Бийликке, же болбосо орус элчисине эч кандай коркунуч жараткан жок. Бар болгону ошол жанагы нааразычылыгынан, посолдун нааразычылыгынан өз жарандарын биздин бийлик мазактап, укуктарын чектеп, камап коюп атат. Болбогон эле нерседен. Болбогон нааразычылык, посолдун нааразычылыгынан. Эми өзүңөр ойлоп көрүңөр, бир дипломатиялык ишкер үчүн канча деген адамдардын укуктары жабыркап атат. Ошол себептен эми кандай болбосун жалпы тенденцияны алганда азыр авторитардык өлкөлөр дагы демократияны кеңейтиш керек экенин, бийликти бөлүштүрүш керек экенин түшүнүп калды. Казакстанда алып көргүлө. Супер авторитардык Казакстанда жергиликтүү бийликтин башчыларын азыр эл өзү шайлап атат. А биз болсо тескери жакка кеттик. Биз жакшы эми туура жакшы немете албай, эми 10 жылда болуп кетпейт. Нурбек туура айтат, 100 жыл болду. Франция 5-чи республикага чейин 100 жыл өттү. Анан бара-бара президенттер ошого өзүнүн салымын кошсо, ошого шарт түзүп берсе, демократия өнүксүн, партиялар бутуна турсун, партиялык түзүлүш болсун деп шарт түзүп, ошого жол көрсөтүүнүн ордуна ошонун баарын бууп, тыйып, кайрадан авторитардык бийликти орнотуп койду. Эми өзүңөр көрүп атасыңар. Болгондо дагы азыркы бийликтин негизги өзгөчөлүгү бул. Албетте авторитардык бийлик, негизги ыкмасы, мамлекетти башкаруу негизги ыкмасы популизм жана калп. Жалаң эле калп. Мына бүк кече сүйлөгөн, Кумтөр боюнча сүйлөгөн сөзү жана кактус чыгарды, Центеранын билдирүүсүн салыштырып көрсөңөр. Ашыгып кетет экен да, бул киши ашыгып кетип эле анан дагы кыргыздар айтат го, опурта берет экен да. Ошон үчүн кандай болбосун, бул абдан жаман көрүнүш да. Диктатура, авторитаризм, популизмге негизделген диктатура менен авторитаризм бул абдан коркунучтуу көрүнүш. Анткени көрүп атасыңар, элдин баарын зомби кылып атат. Калктын баарын зомби кылып атат. Өнүгүү жагынан акыл эс, дүйнө таануу өнүгүү жагынан дагы артка кетип атабыз. Эмне болот? Бир элестетип көргүлөчү, ушундай калыпта биз дагы жылып кете берсек, дагы бир 10 жыл, 15 жылдан, 20 жылдан кийин эмне болобуз? Рахмат.